Бирок мына ол чындыгында каналга уже минип калдырган. Каналга минип калган. Каналга минип калган. 3 метр жерде. Документ кайерге чейин? 6 метр. Бизде жанагындай болбош. 6 метрдай бошотуш керек. Азыр жактан 6 метр басып Шуңкар мындай да. Жөн эле неме кылып Шуңкар. Шуңкар. Бул жерде биринчи кезекте мыйзам. Экинчи кезекте ишкер. Туурабы? Биз мыйзам. Бул каналды минимум алып турду. Каналдарды бошотпосок болбойт дейм. Силер дагы туурап түшүндүрөт. Биз азыр жарандарга айтышыбыз керек. Кул алгандардын баардыгы дөдөлөң бара келип жатат. 6 май УВАМ каналы Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаевдин тапшырмасына ылайык УВАМ каналынын Корк аймагында курулуштарды алып салуу боюнча тапшырма берген. Анын алкагында курулушту алуу иштери жүрүп жатат. Курбалдар, биз баары жетебиз. Узабыз. Бүгүн бардыгын курган. Олигарх болобу, Байманова болобу, бардыгын карап, анткени бул жерде биз парк кылабыз дегенбиз. Бул жерде миңдеген, 5000 адамдар күнүнө качан парк кылып бересиңер? Паркты уже биз баштадык. Олардың бардығы негізі генплан бойынша жашыл зона, парк. Давайте мындай эски немелер таштап уже баптардың жетекчилери. Азыр көп кабаттуу үйлөрдө дагы мен түнү менен кыдырып атабыз. Үйлөрдө дагы акырын мындай куруп алгандар пайда болуп турчу. Ошолорду силер айтып калды бизгечи. Сен ошону айтпай атасыңар да, акырын эмне деп коет деп. Снос иштери Касымбеков көчөсүндө дагы улантылып жатат. Азыр мен турган жер негизи план боюнча жашыл аймак болушу керек. Буга чейин снос иштери жүргүзүлүп, мында жашылдандыруу башталгандан кийин деле эскертүүлөргө карабастан бул жайды тосуп алгандар болгон. Азыркы учурда алардын баардыгы алынып жатат. Шаар башчысы Жанарбек Акаев өз сөзүндө мыйзам баардыгына бирдей экендигин, каналдын корук зонасында болобу, жолдун аймагында болобу айтор мыйзамсыз курулуштардын баардыгы алынаарын билдирди. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын Facebook баракчасынын катталуучулары, жана шаардын коноктору. Учурда Насирдин Исанов көчөсүндө жайгашкан Байсан ресторанын бузуу иштери жүрүп жатат. Буга чейин соц тармактарга чыккан аталган имарат Ахматбек Келдибековге таандык деп. Буга чейин бул имарат бузулган болчу, өзүңүздөргө белгилүү. Имаратты кайрадан өз билемдик менен куруу иштерин жүргүзүп алышкан. Учурда бузуу иштери жүрүп жатат. Шаардын мэри журналисттерге маалымат берип атат. Eskерişince biz çağırdıklardan kızıkçılığı hep buna. Bugün 5. barak buzulur. Onu da Anakayıtların imaratı,
ошол заправкасын тегереги Касымбек көчөсүндө андан башка дагы бир багыт бар. Жанакы мурдагы салыкты жетектеп жүргөн каналдын боюнда фамилиясын ошол жерде дагы бир камера бар мисалы. Биз менен жеңишчилер сүйлөшүп алуу мүмкүн эмес. Биз бир дагы ишкер менен жанагындай жеңишчилер сүйлөшпөйбүз. Турганыбыз ачык. Бирок биз ушул жерге bunun ardan kırdan daha bir kilometre. Biz onlara da eskертip bergenбиз. Bunlar 50 metre alıp sonunu sizler açık oldular. Az yanından jeneybiz. Az baldan kelep oldular. Degende 50 metrege жетсе biz аны дагы eskертip bergenбиz. Bu жерде bu орындагы имараттар бузулган. Алып калган эмнеге? Üstüne biraz açıklagan бирок алып калган. Анан коомчулук мындай ишке болгон сыныптар biz eskертипче булардын эмес. Elde Nah, egemenlik gününe Kuday kimse burası var. Onun bu Abdullah. Şimdi başka katlı. Korkuyorum tabii. Ya kanal yok. Ya kanal yok. Yeni bir şey var. Байсан рестораны бүгін толық менен бузулат. Бұл жерде бұл бетінде 3 техника, артық тарауында 1 техника. Жалпысынан 4 техника иш алып баруда. Ошондой эле бұл жерде калдыктарын алып кеткени, бұл жерде коо унаалары турат. Жарандардын коопсуздугун кароо үчүн бул жерде укук коргоонун органдарынан келген милициялар. Albatta jarandar 10 gektar kapta jönelip berdik. Ança-munça tamakına gerek. Tamakına turgan жайларда керек. Бирок бул кишилер тереңчиликтери компенсация алмашуу жолу менен сүйлөшүү аяктаганга чейин эле кайрадан булар курулуш иштерин баштап атат. Курулгандан кийин, бузулгандан кийин кайра жаңы имарат курганга болбойт мыйзам боюнча. Булар ошол бузулган имараттын үстүн реконструкция болсун, биз кое тургула деп жакшынакай сүйлөшүү лазым. Президенттин тапшырмасы бар. Ишкерлер менен коркутпагыла, жакшынакай сүйлөшүлөт. Ошол сүйлөшүү натыйжа бербегенден кийин биз ушундай жолго өтөбүз. Биз эң башында сурандык да, болбойтугуга биз компенсация беребиз деп сүйлөшүп атабыз. Азыр деле. Бирок бул кагаз боюнча, документтер боюнча бул Ахматбек Келбек канун түрүнүн Şarlıklardan hava birinci üstüne ondayken, yerde yaşarken, olmasa tuğan eken degen nesi ötmüyor. Yakın tuğan dolu, yerde dolu bize aramayız. Vardı bu izam çekinde olur. Yoldur, parklar, bekler, oğazlığa gerek olan yerleri var da alırız. Bugün Uvam kanalının boyunda da негизи азыр шаарда коркууна кирип калган же суу баскыналарына кирип калган адийки отуруу бар каралат. Эми андайлардын саны өтө көп. Жалпы бизде 550ден ашын жанагы коммерциялык объекттерге компенсация бериши керек. Булар арызсыздар. 1250дей турак жайлар бар. Бирок биз алардын баарын сүйлөштүк, анын баарын жолго коебуз. Жер беребиз, алмашабыз, алдында кечирбейтин маселе жок. Андан биздин жарандар кабаты болбой да койсо болот. Жалпы 8 каналыбыз бар. Мына азыр шаардыктарда балким дагы бир сиздерден сын пикир болушу мүмкүн. 8 канал тосулбай жатат.
менен аларды байлап деген жоқ. Біз басойын десек, прокуратура айтып жатады, ал қарасының су шаруашылығына қарайды. Азыр өкімет тоқтам шығарып береді бізге. Аны Сервис каналдықтан шардың манасына алып атабыз. Шардың манасына алған мемлекеттер бар қозық. Ана ақшауыз бар. Бұл соттасыдан күштіміз, аяғына шейін шығамыз. Бірақ бұл жерде жақтарға қатты өткен. Антураның бойында адамдар шығып мына көріп веложол, студенттерді шығарыша бұл жерде. Викторлаған жерде жақтақай оның аляскасыменен, баласақасыменен ойнай тұрған жер болсын кетті. Біз осында жақсы зона қылғанға кем ғана болмаса олармен күрескенге даярбыз. Рахмат. Жанарбайке. Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев өзүнүн позициясын билдирди. Аталган имараттар Акбуранын корук аймагындагы 50 метр корук аймагына кирип алган имараттардын бардыгы эскертүүлөр берилип, снос иштери жүргүзүлөт. Бұл аяқ қайдай? Бұнда бұзауат. Айдар бәткенде. Бұзат аз кеп, Шарын мэр тиги. Азыр Байсан ресторанынын аймагындагы, жанындагы, кафелериндагы Акбурадан канча метр алыстыгы корук аймакка кирген эместиги өлчөшөт. Кирген болсо, техникалар менен булар да бузулат. Мен сіздерге Байсан ресторанын Акбурадан канча метр жакын жайгашкандыгын боюнча көрсөтөйүн деп көрсөтүп коеюн деп атам. Бул Ош шаарында Акбура. Көрүп турганыңыздардай Байсан рестораны болжолду 10 метр аралыктан соң салынган. Негизи 50 метр аралыктан кийин аралыкты сакташ керек болчу. Biz dağın kayradan байланышка чыгабыз азыр.